bir deputatты şu голосун бербей койгон экенбиз. Ошого байланыштуу ушу немени татаал зона жок кылып койду. Талдык айылы высокогорьяны алат. А биз албайбыз ушул малга чейин. Мамлекет тарабынан жеңилдиктер бериле турган жерге келгенде эле жок Бүт келип көрсүн. Ушул жерден келип өлчөп Азыркы эликтен ашкан эле ылдый карап жөнөп атат. 2017 жылы Алгабас деген айыл жок болуп кетиптир да анда. 2017-де Кайып болуп кеткендей кайып эле. болуп кетти, асманга учуп кетти. Пенсияга эрте чыгуу жагы да каралабы деп социалдык фонддун маалымат кызматына кайрылдык. Биздин кайрылуубуз Садыр Жапаров сизге, Камчыбек Ташиев сиздерге. Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагындагы Алгабас айылынын тургундары бизге кайрылып, айылыбыздын аталышы жоголуп кетип, биз бийик тоолуу аймак катары берилүүчү жеңилдиктерди ала албай калдык деп арызданышууда. Азыр ушулардын жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, арыз муңун угуп, бул маселенин чоо жайын тактаганга аракет кылабыз. 17-жылга чейин неме болуп келип, жогорку татаал зона болуп келип 17 болбойгонуна биз таң калабыз да. Буга кандайдыр бир себептер болуп жүрөт. Биз угуп жүрөбүз, чынбы жалганы, анын чындап мен канчалык деңгээлде экенин билип айта албайм. Бир мезгилдерде депутаттар бизге келгенде ошо талапты коюшат эле, канчалык голос алып берсеңер силердин эмгегиңер үчүн, силер үчүн кызмат кылабыз дешип. Биз бир депутаттарды ушул мезгилге чейин мындай күмөн кылып жүрөбүз. Бир депутатты ушу голосун бербей койгон экенбиз. Ошого байланыштуу ушу немени татаал зона жок кылып койду деген көп миштерди угуп жүрөбүз. Имиш узакка барбайт, имиш чындыкка айланышы мүмкүн. Ош областынын Кара Суу районуна караган эң акыркы чеги Алайга кошулган бийик жерде турабыз. Бизде кыш өтө узак болот. 6 ай, мындайча айтканда жалганын кошуп өтсө 7 айга чейин эле кыш болот. Мына кече жакында 1-2 күн мурун кар жаады эле, мына азыр күндө бүркөлүп азыр жайында турат. Биздин силерге кайрылуубуздун себеби бала илебесе эмчек жок дегенде, мына биздин кайрылуубуз Садыр Жапаров сизге, Камчыбек Ташиев сиздерге. Сиздер эл камын ойлогон, элдин тагдырын чечкен, эл үчүн чындыкты талашкан инсандардын катарында биз силерди урматтайбыз, сыйлайбыз. Силердин башыңыздарга бир мезгилдерде, бир аз кыйынчылык мезгил түшкөн мезгилдерде биздин аксакалдардын сөзү менен, аксакалдардын айтуусу менен бирге сиздердин талабыңызды талашып, сиздер үчүн силердин кыйынчылыгыңарды кошо тартып, Бишкектерге чейин барып силердин келечегиңер үчүн, силердин тагдырыңар үчүн, эл үчүн керектүү адамдар деп талашып келген элбиз. Биз ошон үчүн сиздерге кайрылууну эп көрдүк. Мен азыр 46 жаштамын. Уже менин убагыма пенсия болуп калды. Пенсияга барсак, ушу высокогорныйга илешпегенсиңер, жашыңар жете элек деп эле, ушу силердики 58 жаштан мүмкүн деп эле бизди ушу жөнөтүп коюп атат. Бизден чоңдору ушу 71-жылкылар дагы чыга элек. Мурда 45-тен чыгып келишкен да ушул айылдын тургундары. Азыр 45 жаштан аялдар. ооба. Мына Талдык өрөөнү азыр 45 жаштан, бизден кичинекейлер дагы чыгып атат уже. Алгабас айылы колхоз уюштурулганга чейин бул як сүттүү булак болуп келген. Колхоз уюштурулганда Алгабас деген аты берилген бизге. Ошонун негизинде биз татаал зонага өтпөй кыйналып жүрөбүз. Ошол эле биздин коңуш айыл, Ката Талдык айыл өкмөтүнүн Талдык айылынын адамдарынын ортосунда жол бөлүп турат. Ортосун жолдун бул оң бети Алгабас, сол бети Талдык айылы. Талдык айылы высокогорьяны алат. А биз албайбыз ушул малга чейин. Биз 2017-жылы текшергенде Алгабас высокогорьяга илешпейт деп токтотуп койгон. Негизи ушу Сүттүү булак айылы тегиз эле Алгабас болуп эсептелет. Демек бул Сүттүү булак айылы болуп мурда колхоздоштурулганга чейин Сүттүү булак болуп Сүттүү булак болуп айыл болуп кийин колхоздоштурулгандан кийин Алгабас деген айыл деп аталыш берилген. Азыр баарыңыздар эле Алгабас болосуңар. Алгабаспыз. Анан эмненин негизинде ошол бийик тоолуу аймакка кирбейсиңер деп алып салып атат бул? Биздин паспортторубуздун Дания Алгабас деп жазылып калганы үчүн бизди высокогорьядан алып койду. Анда кызык экен го. Мындай азыр Алгабас деген айыл деп бул бүт статусу Алгабас айылы деп документтерге бүт баарына жазылат экен. Бирок жанагы бийик тоолуу аймак, жетүүгө кыйын, татаал зона деген жактан жеңилдиктерди берүүгө келгенде Алгабас деген айыл жок, мурдагы Сүттүү булак деген айыл экен деп силердин айылыңыздарга ал жеңилдиктерге кирбейт деп чыгарып салыптыр. Мындай кыскача айтканда ушундай экен да. Анда мамлекеттик органдар, биринчи мамлекеттик орган экинчисине каршы болобу? Ошону караш керек да. Бүт документтерде баары Алгабас деп жазылат дагы, мамлекет тарабынан жеңилдиктер бериле турган жерге келгенде эле жок, силер Алгабас эмес экенсиңер деп.
Akbosog'u menен birдей turabыз. Taldıktın tügünde Алайдын Акбосогу Taldıktın Akbosogu ayılı menен deniz dengeli birдей. Kıştın günü ökö birдей suuk bolot, birдей nemede turabız. Ol jakta Gülçöde mına taş koralarda jaz bolup tursa, bul jerde kış bolup turat. Bardığında bul Akbosog'da kış, bizde de kış bolup turat. Bul daim ушундай kış bolup kelgen jer. Bul nedende deniz dengeli en büyük jer. Bu yağı Kavlan Köl menен çekles. Bul jağı Çiğistin tügü. Yeşil yancı olsa Çiğistin narık etine çeyin bizden Karasu rayonunukka. Oşon için Чыгырчык ашуусунун түбүндө жашайт экенсиздер. ova biz Çiğistin tagına çeyin şu bizdeki uşunda Algavas'ın jeri. Bardığı uşunda şu deniz dengeli şu jer gelip eseplesin. Buna kantordu görsün bizden. O ayaktalı biz ayarlıdan uçun garap duruyorlar. Algavas'ta getip alıp açatta. Usputnik uçursa deli al Usputnik görütken dağı. Oşonla jerde görük özüp mınyaktagı ayıl kale öğretken. Ылдыйраагында. Ova, ol bizden birele uçuğuz ayaktagan. Ha buna FAP uşul jerde turat. Gelsin, FAP'ты görsün, buna kuluplar turat, buna mescit turat, spor zallar turat, buna eski mescitler turat, buna derge salatına nesiler turat, büt gelip görsün. Uşul yerden gelip ölçüp, anangın tak malumatını alsın. 2000'den ödöbüz. Yeşilip ayıldın başına varsa al andan da bir. Kaşarsa aile hükümetine karar kartıdan görse Çiğistin başına çeyin bizdeki. Barıp görüversin, kanday görüp eseplese dele bizdeki jetet özü. Pensiyaga чыгып калган элек. Биз чыккандан кийин кайта пенсиялар жок болуп кетти. Эми bir жерде высокогорьяга кирет экен деп айтса, бирөө кирбейт экен деп айтат. Кимисине ишеничти билбейсиң. Соцфонддо жок болсо, соцпомощто болуп калат. Şu 80 жылдан бери өкмөттүн эсебинде жок экен, алгабас деген. Шунусуна дагы айраңбыз. Biz уже Algabas деп, мына мен личный метрикелерим бар жогу Algabas болот. Паспортторум деле Algabas. Өзүм 70ке чыгып калдым. 70 жылдан бери Algabas болуп атат. Анан өкмөткө келгенде эле Algabas жок болуп калат. 2017-жылы эле Алгабас деген айыл жок болуп кетиптир да анда. 2017-де эле Кайып болуп кеткендей кайып эле. болуп кетти, асманга учуп кетти. Каягына кетти, кимге калды. Көп ооруп давлениясы ачып, жакшы жаштар эле давление ачат. Ии дегенде суукта карточкага кетип сабыз эгичет. Ушу силерден суранычыбыз биздин элибизге советсогорнуйду өткөзүп берсеңер. Суранычыбыз үчүн эли журтубуз менен баардыгыбыз азыркы 50-тен ашкан эле ылдый карап жөнөп атат. Давлениясы асып ооруга байланыштуу. Эми ушуну суранып кетебиз. Ушуга неме болуп берсеңер, сураныч. Биз го эми кичине болсо эми пенсияга чыгып алдык. Эптеп септеп. Мына азыркы жаштар көбүнчө эле ушу каны аз 8 ай өткөн оозунда салы жашы өтөрөк сандым болгондор эле ылдый карап жөнөйт. Давлениясы ачып. Шаарга барып жашаганга? Шаарга барып жашаганга. Азыр бизде көп эле кетип калган баары жашы өткөндөн кийин. Эми азыр жаштар ушундай болуп атат. Ушулардын келечегине высокогорный кылып өткөзүп берсеңер. Биз суранабыз, Ташиев менен Садыр Жапаров жакшы эле иштеп атасыңар. Жакшы, рахмат. Эл журтка, башка жака карап атасыңар. Жаштарды тартып атасыңар. Ого рахмат. Bizim bu jerde dengizden gelip bizge mına aşı Bişkekten gelip taza su çıkarıp mına akça menен çıkarıp berебиз деп tekşerip gelişken. Oşonda gelip turup bizdikini anaşı жерден tekşergen ayıldın başlarını. Oşol jer 2000 çıkan dengizden gelip. Ana mına bizdin Кайсы жер? gelse mına bizdin mına eski mescidimiz. Mına eski mescit. Bu spor zal. Mına mescit. Mına şu mescidin aldına kut şu jerde turup ошол Bişkekten gelgen oşa kızlar gelip turup şu jerde eseptegen. Bir karaşkanda 2007 çıkardı. Ekincisi gelip turup jakşırap çıkardı turup mına Temir'din janынан gelip turup 2008 çıkargan. 2008 метр Denizden gelinen. Мен ең эле токотери суранышым кишилерден башы алга Туулак айылын өчүрүп эле бит айылы Алгабас айыл кылып коюш керек да. Ошондо эл ham тынч болот, баардыгы тынч болот. Эми негизи бул элге эрке аты Туулак. Бу жерде айылда аттары көп да бар.
Кыргызстанда дал ушул алгабас айылына окшоп шарты катаал экенине карабай жеңилдиктерден четтеп калган айылдар арбын. Ошол эле учурда бийик тоолуу аймакта жашабаса дагы жеңилдиктерди алган айылдар болгон. Мындан улам 2022 жылы бийик тоолуу зонадагы конуштарды инвентаризациялоо үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров комиссия айылдарды тактап бүткөнүн билдирип, алгабас дагы тоолуу аймакка кошулганын ырастады. Кайрылыш деле. Алгабас кирген. Киргенби? Анан жеңилдиктер качан каралып баштайт анда? Алгабас кирген. Бир нече үйдөн өйдө бир коэффициент менен төлөнөт. Райондук коэффициент. Бир коэффициент менен, Бул жаңыдан кирди да, Ооба, жаңыдан кирди. Ошондой эле министрликтин эмгек бөлүмүнүн адиси башта айлантып жаткан маселе чечилгенин да билдирди. Тагыраагы жаңы тизмеде айылдын Сүттү булак деген эски аталышы алып салынып, алгабас деп жазылган. Сүттү булак алгабас болгон эски аталышы Эски аталыш. Ошонун айынан өзүчө болуп жүрүшкөн да. Жок, азыр алгабас өзү эле кирди, Сүттү булак кирген эмес. Биздин токтом долбоорунда алгабас эле калган. Ал эме боюнча түшүндүктөр келген бизге, полномочный представительдеринчи. Келген алгабас ата буурун ошо жайында былтыр эле берилген да, алгабас менен Сүттү булак бир эле аталыш болчу үчүн мурунку эски аты Сүттү булак деп берилген да. Демек алгабас деп өзгөртүпсүз. Азыр алгабас эле. Бул категорияга кирген айылдыктарга эмгек акы, жөлөк пул алууда кошумча төлөмдөр чегерилет. Ал эми пенсияга эрте чыгуу жагы да каралабы деп социалдык фонддун маалымат кызматына кайрылдык. Алар да ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен алгабас айылы бийик тоолуу зонага киргенин тастыктады. Аталган тизмени жогорку кеңеш бекитип, министрлер кабинети токтом чыгарып берсе, айылдын жашоочулары жеңилдетилген шартта пенсияга чыгаарын билдирди. Соцфонддун төрагасы Бактияр Алиев дагы жаңы тизме келери менен жеңилдиктер каралаарын белгиледи. Элеман, бул жерде соцфонд жана бекитилген списоктун негизинде иштейт да. Өкмөттүн токтому менен бекитилген список боюнча. Бүгүнкү күнгө бизге жаңы список келе элек. Эгерде жаңы списокто ошол айыл кирген болсо, бийик тоолуу шарттарга кирет депчи. Анда биз эске алабыз. Демек, азыр жаңы список сиздерге барса, жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен бизге айтып атышат, алгабас айылы кирди, 1800 метр бийиктикте, дагы кандай коэффициенттер менен деп. Ошонун негизинде жеңилдетилген шартта пенсияга чыгып баштайт экен анда, ошо бекитилсе тизме. Ооба, ошол бекитилсе тизме, ошол тизменин негизинде биз эсепке алабыз. Учурда жогорку кеңеште кеп болуп жаткан бийик тоолуу аймактардын жаңы тизмеси каралып жатат. Аны депутаттар кабыл алаары менен алгабастыктардын көйгөйү чечилет десек болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.